Амансыздарбы, барсыздар бардықты біздің көрермандарыбыз. Сіздер менен биргеликте Түз эфирде сонун шоу программасы эгерде бүгүн сиздер дагы узак иш күнүн аяктап, жагымдуу маанайда бул кечти узатайын деп жатсаңыздар, анда сиздерге шерик болгон сонун шоу программасы сиздер менен биргеликтебиз. Бүгүн дагы сиздер сүйгөн, сиздерге жаккан жагымдуу чыгармаларды сиздерге бир гана тартуулайбыз, андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Ассаламу алейкум дейле, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз салтты бузган жокпуз. 21:00 музыка телеканалында сонун шоу долбоору. Демек бүгүн биз сиздер менен чогуу керемет чыгармаларды жаңыртуу менен эң сонун конокту студияга чакырганбыз. Биз айтпай туралы бир аздан сиздерге дал ушул конокту тааныштырып, кызыктуу оюндар, кызыктуу маек, эң сонун ырларды сиздерге жаңыртабыз. Андыктан салтты бузбастан сиздерге жагымдуу бир чыгармадан баштасак, Жидеш Идрисованын аткаруусунда «Я для тебя» чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Биз Түз эфирдебиз. Сонун шоу долбоору. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да биз студияга конок чакырганбыз. Жогоруда сиздерге айттык. Анда тааныштыралы, өзгөчө сонун жаңылыктары менен сиздерге дагы да болсо кызыктуу маек куруп берели деп студияга чакырган конокду сиздерге тааныштыралы. Барган жеринде ар дайым шаң жараткан эстрадабыздын жаркын ырчы мырзасы, өзгөчө үнү, өзгөчө таланты менен белгилүү мырза Кейжи Элмурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Жаз келип, жаңы дем дегендей, касиеттүү куттуу ороз айын чыгарып, мага өзү салт болуп калыптыр. Орозодон кийин келип, былтыр да ушундай болгон. Орозодон бүтүрүп аман эсен дидарлашып отурганды Алла насип этип отурат. Баарыңарга салам. Жалпы көрүүчүлөргө дагы ысык салам учурдан пайдаланып. Айрыкча мен кичинекей балдарым үйдө көрүп отурат. Экрандан чыгам десем, ал экрандан чыгат деп ойлоп атыптыр да. Рамзан, Салман, Асила, Камила, Жайнаш, үйдө ата-энемдер, баарыңарга чоң салам. Албетте, Элмурат дегенде биз жаңылышпасам эл таразы эл сынчы деген эл ырчысы, эл ырчысы ооба. Дал ошол долбоордо жеңүүчү болгонсуз, көп ийгиликтерге жеткенсиз. Ошол күндөр сагынасызбы? Албетте сагынам. Ошон үчүн бүгүн эфирге кандай чыгарма, эки чыгарма даярдап келиңиздер деп кыздар чалган. Ошондо жаңы ырым эсиме түштү. Аз балалык менен ооруп атам, өзүм балдарым көрүп, өзүм элестетип, айрыкча Рамзан балам мага аябай копия, окшош. Ошонун кылыктарын көрүп, ата-апамдар айтат да, сен ушундай болчусуң деп. Мен да билем, чындыгында ошондой шок бала болчумун. Анан ошо балалык жөнүндө, балалыгымды сагынып, балалык тууралуу чыгарма жазып келгенбиз. Бүгүн даярдап келдик, Кудай кааласа эфирдин жүрүшүндө эксклюзив кылабыз деп койсок да болот. Ооба, жаңы ырдын презентациясы. Биргеликте көп болот экенбиз. Жогоруда жаз деп айтып калдыңыз. Негизи жаз мезгилинде чыгармачыл адамдарда өзгөчө бир илхом келип, сонун ырлар жаралат дейт. Сизде дагы ушундайбы? Ооба, албетте, эми жазда ар кимге ар кандай кээ-бирине сүйүү тууралуу оон кайрыктар келет. Мага болсо тескерисинче ушул балалык, үй бүлө, эски мындай өткөн чакты кайра алып келгендей сыяктуу ушундай кайрыктар келип атат көбүнчө. Жакшы. Негизи эле үй бүлө деп айтып калдыңыз. Үй бүлөдө балдарыңыздын кимиси өзүңүзгө аябай жакын, сизди дайыма ата деп ээрчип, анан үйгө келе жатканда күтүп, абдан сагынып турат? Негизи баары эле жакын болот. Анан улам чоңойгон сайын, акыл эс тарткан сайын өзү ордун билип калат экен да. Азыр болсо Салман деген балам, 3-чү балам. Жок, 3-чү балам. Салман деген балам жакын, ушу алыста жүрсөң дагы келетасызбы деп чалат. Ушундай каяка келдиңиз дейт, ушундай. 1 саат болсо да чала берет. Анан тиги Рамзан, Рамзан уулумуз TikTokто жалпы бир көрүүчүлөрдүн бир купулуна толду, тарбиясы өзгөчө. Ассаламу алейкум ата деп келгеничи. Баланын тарбиясына катуу эмессизби? Негизи ошол сиз айткан видеосу мен өзүмдүн Instagram баракчамда 2 миллионго чукул көрүүчү болуптур да. Негизи эле менин ал Instagram баракчамда андай окуя боло элек болчу. Бул реалдуулук болгон үчүн элге кызык болуптур, жасалмалуулугу жок. Балдарды катуу кармайм. Чындыгында баягы эркелеткенде эркелетем, ойноткондо ойнотобуз.
бирок баланын бир колуна бал бер, бир колуна заар бер дегенде эки тарабы бирдей. Тарбиясы да катуураак кармайм, сабактарына бекем болсун, өтө эрке болбосун деген маанада. Бардык жагынан төп караганга аракет кылабыз. Балалуу үй бакытты бекерден айтылбаса керек, негизи эле ошол айымдагы, мырзадагы үй бүлөдө абдан жоопкерчилиги так болуш керек. Өзүңүзгө кандай баа бересиз бул жагынан? Мен эми өзүмө баа бергенде бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок ошол так алып кеткенге аракет кылам. Ошол. Жакшы. Милдетти так алып кеткенге аракет кылабыз. Анда бир жагымдуу чыгарма угуп алалы, урматтуу эле көрүүчүлөр, дал ушул Кежи Элмураттын «Бактыңды тапкын» деген аталыштагы сонун клиби бар. Андан кийин биз маекти улантабыз. Студиябыздын коногу Элмурат мырзанын аткаруусунда «Бактың таптың» аттуу жагымдуу чыгарма сиздер үчүн жаңырды. Элмурат мырза, айтсаңыз, негизи ушул клипти көрүп, ошол мезгилдерди эстеп, бир ошол убакытка өтүп кеттиңизби? Кандай болду? 5 жыл мурунку мурдагы клип болчу. Анталия шаарында. Чындыгында сиз айткандай ошол мезгилге барып келдим. Мен 5 жыл болсо дагы канчалык жаш экенбиз, ошо карап чыгармачылык менен өтө күчтүү эрк менен барып ошол 3 клип тартып келгенбиз. Ошол Стамбул, Анкара, Анталия шаарында концертта коюп, эс алып да 3 клипти тартып келгенбиз. Жакшы көз ирмемдер, жакшы күндөр менен эсте калган. Ошол. Инсанам. Азыркы учурда деги эле кайсы чыгарманын үстүндө дагы иштеп жатасыз? Кандай клип тартайын деп жатасыз? Себеби көптөн бери сизден клип күтүп жатабыз да? Узак убакыт болуп калды. Мен сиздерден күтүп отурам, буюрса. Эмне үчүн дегенде, бүт эксклюзивдин баары концертте да максат билесин. М-Star Show 35-те. Ошонун ичинде камтылган бир 10дон ашык жаңы чыгарма бар. Ошону MP3 версиясын кое бербей турам да. Биротоло концерт чыкса, анан кийин ошодон кусок кылып кое беребиз деп. Клип да тарткан жокмун, себеби ошончо жакшы мээнет менен жасалган декорациялар, ар бир постановкалар, режиссерлор менен иштегенбиз. Ошону күтүп турам, буюрса жакын күндөрү бүтөт деп атышат. Бүтсө, анан ошол менен биргеликте жүктөйбүз. Сабыр кылып күтүп турабыз. Негизи эле Элмурат мырза, тиги үй бүлө курганда чыгармачылык бир аз солуңдай түшөт, бир аз тынуу болуп калат дегендерге кошуласызбы? Жаңы сизге байкалбадыбы? Байкалат, мындай. Үй бүлө деген такыр башка да. Чыгармачылыкта мисалы эркин болсоң, мисалы башың бош болсо, кайсы убакыт болбосун кирип кете бересиң да. Мисалы балаң ооруп калышы мүмкүн. Балаң ооруп атса, сен ырдагың ырга, нида ыр болуп каласың. Ушундай сыяктуу. Бир аз болот торолуп, өзүнүн ордун таап алгыча болот. Эми биротоло жыйыштырылып кетпейт. Бир аз убакыт тарыраак болот, ушу жетишкенге аракет кылыш керек. Жогоруда концерт деп айтып калдыңыз. Негизи азыркы учурда мен ойлойм, сизди көргөн ар бир сизди сүйүп уккан угарманыңыз, көрөрманыңыз качан концерт болот, жандуу үндө бир эс алып чыр жазып келсек жакшы болот эле деген ой пикирлер болуп жатса керек. Ошол негизи бүгүн 2-май, ооба. Дал ушул күнү концерт бергем да. Алгач ушул М-Star Show 30ду бергенде, 30 жашымда берген экен. Кожомкул атындагы спорт сарайында. Ал эми былтыркы болсо 20-майда бергем. Быйылкыга бир аз убакыт тартыш болуп калды, башка жумуштарым да болуп калып, анан мындай тобокелчиликке барбай эле турайын деп чечтим. Эми Кудай кааласа алдыда көрө жатабыз. Могу концерт чыксын, анан бир аз элдерге көрсөн, анан кийин дагы жаңылыктар менен чыгабыз. Негизи эле чыгармачылыкта аздыр көптүр жакшы тажрыйба топтодуңуз. Кандай ыр жаздырыш керек, кантип сахнага чыгыш керек. Мен ушундан улам сурагым келип атат да, устат болуп бериңиз, продюсер болуп бериңиз деп азыркы тил менен айтканда, ушундай кайрылгандар барбы? Аябай көп болот чындыгында. Анткени менде өзүңөр билгендей студия болгон үчүн дагы буга чейин дагы тарбиялап көрдүк. Анан кийин азыр каалоо жок. Анткени адам баласы мындай көп мен бирөөнү алган болсом, мисалы өзүм баламдай кылып карап, тарбиялап, жакшы кийинтип, үйрөтүп, мисалы. Анан эме болгондо эле дракончик болуп чыкканда эле мага жакпай калды. Андан кийин да бирөөнү алгам, азыр
ошондон кийин көңүлүм сууп калды. Ага дагы айтканмын, мурункулардай болуп ушуна тарыхын айтып бердим. Жарым жолдон секирип кетмөө жок деп эме болдум. Анан эми бул чыгармачылыктагы мыйзам ушундай экен. Баарында эле болот экен. Бир белгилүү киши айткандай, келгенине да кубанбайм, кеткенине да таарынбайм дегендей системага өтүп алгам азыр. Сизде кандай болду эле? Сизде жылдыз оорусу менен ооруу дегендерден кандай өттүңүз эле? Менде өзүм досторум да билет, мисалы ошол эле проекттен чыккандан кийин аябай жылдыз оору менен ооруган досторум да болгон. Бирок менде андай болгон жок. Куттуу күндү айтып атам. Бирок анын даамын билем, кандай болор экен, даамын билем. Бирок өзүбүздү колго алганга аракет кылдык. Балким ошонун касиетиненби, ошонун шарапаты мененби, мына сахнада 18 жыл болду. Быйыл Кудай буйрса 2 жылдан кийин балким жа концерт дегендей, балким 20 жылдык отчетту концерт берип калабызбы, балким ушундай. Жогоруда балалыгым аттуу жаңы чыгарма менен презентациялап келем деп айтып калдыңыз. Анда эмесе сизди сахна төрүнө узаталып, дал ошол чыгармаңызды биздин көрөрмандарыбыз менен биргеликте угуп, күбө болсок, сизди андан кийин ыр жөнүндө сүйлөшөлү, э? Макул. Кана. Келиңиз. Ардактуу, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Сонун шоу долбоорунун сахна төрүндө эстрада ырчысы KG Элмурат жаңы ырын бизде презентациялайт. Жалпы Элмураттын көрөрмандары, жакындары экранга жакыныраак келип туруңуздар. Эч жакта жаңыра элек ыр бүгүн музыка телеканалында. Биз менен бирге болуңуздар.
Баракелде эң сонуныр. Ардактуу, урматтуу көрөрмандар, биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздерге да жакты деген толук ишеничтебиз. Кана келиңиз, чынында билбейм, мага жакты, биздин көрүүчүлөргө да жакты толук ишеничтемин. Ырларыңызда дагы ошол күндөрдү сагынам, балалыгыма кайткым келет деген сөздөр да камтылган экен. Негизи ошо жакындарыңыз менен чогулганда ушул сен негизи кички кезиңде мындай болчусуң деп аябай апаңыз эстеп күлүп жайнап отурган күндөрүңүз эсиңиздеби? Эсимде болот, ошо Рамзан баламын же Салманды ушундай кылыктарынан, кылыктары тартипсиз болуп кеткенде кээде ошо сен өзүң ушундай болчусуң деп айтат эле да. Ошон үчүн балалык ошого сабыр кылып, чыдап, чоңойткон ата-энелерибизге чексиз ыраазычылык билдиребиз, учурдан пайдаланып дагы. Анан ошондо жаралган чыгарма. Балалык ушундай бир баалуу экен, кайталангыс бакыт экен деп жазылган обон. Жакшы. Эң сонун албетте биз ишенебиз. Бул керемет ырга сонун бир клип менен бүгүн ырды презентация кылган болсок, жакынкы күндөрү клипти презентация кылып калышыбыз мүмкүн. Клип дагы тартсак болмок, ал маселе эмес. Бирок мен жана башында эскерткендей, концертте жаш балдар менен иштегенбиз. Режиссер менен биргеликте. Ошону күтүп атам мен өзүм дагы. Жалган кичинекей эмелер менен иштегенбиз. Сахналаштырылып жасалган. Демек концерт эфирден кеткенден кийин Кудай буйрса клип жаңырат, Эң сонун. Анда биз дагы бир эң сонун бир клип көрүп алалы. Айганы Шабдиеванын аткаруусунда «Карусель» аттуу чыгармасына күбө болуп, андан соң сонун шоу берүүсү түз эфирин улантат. Айганы Шабдиеванын аткаруусунда «Карусель» аттуу чыгармасы бир гана сиздер үчүн жаңырды. Биздин түз эфир ары карай уланат. Элмурат, чыгармачылыктан көп дос таптыңыз. Негизи достукка кандайсыз? Доско жакшымын. Доско жакшымын да. Доско? Дос эмес, доско жакшымын. Негизи мындай пикир келишпестиктер болуп, достуктан көңүл калган учурлар болду беле? Көп болот. Айрыкча чыгармачылыкта. Ошон үчүн мен жакын досторум чыгармачылыктан эмес. Ушундай. Баарыбызга белгилүү болгондой, жогоруда айттыңызбы, Эмустар студиясында дегеле ушул иштешпей калдык депчи, негизи буга чейин азыркы учурда шакирттериңиз жеке чыгып ырдагандар барбы арасында иштешкенден кийин? Тескерисинче жакшы келатып, ушул башка багыт менен кетип калып, үй бүлө куруп, ушундай сыяктуу. Ал эми ушул сиз буга чейин гастролдук сапарларга концерт коюп дагы көп чыккансыз. Дегеле ушул гастролдук сапарга концерт коюп чыгыш үчүн канча убакыт даярдык кетет? Гастроль негизи бир чети финансылык каражат чогултуу болот. Негизги максатым. Андан кийинкиси тажрыйба. Чоң сахналарга, сырткы конкурстарга, сырт жактагы эл аралык конкурстарга мисалы тажрыйба болот. Сизге жаккан кайсы санды жакшы көрөсүз? Мага жакканбы? 7. 7. Телефонуңузда 7-чи катарда контактта ким турат? Көрдүлү? 7-чи катардабы? Санаңызчы 1, 2 деп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ким экен? Абдылатип дейт. Ким ал? Бул менин авам баласы. Мындай кылалы анда, шоу бизнестеги эле достордон бирөөгө чалбайлыбы? Мисалы, саат канча болду? 9:35. Өзгөн өнөрпоздордун ичинен Данияр Эрматовго чалалыбы? Жок, ал азыр концертте болушу керек. Гүлназ Чыныбек кызына чалалыбы? Кимге чалалы? Тойдо эмеспи экен баары азыр. Бүгүн тойлор барбы? Гүлназ Чыныбек кызына бир чалып көрбөйлүбү? Өзгөн өнөрпоздорундагы баарыбыз тааныган Гүлназ Чыныбек кызы. Азыр кайсыл бир инсанга чалсаңыз, биз сизге бул жактан сөздөрдү көрсөтүп турабыз, да ушул сөздөр аркылуу сиз маек куруп сүйлөшүшүңүз керек. Эфирде экениңизди айтпайсыз, Билгизбейбиз. Алгачкы сөз. Алло. Келиңиз. Кандайсың? Сонда өзүң кандайсың? Жакшы, бир олуттуу маселе боюнча чалып аттым эле. Сен тойдосуңбу?
Жоқ, тойда емеспін. Бүгін той жоқ, үйдемін, чай ішатым да. Бүгін сүйүү күнү. Өзім сүйүү да. Каяктасың? Ошто? Жамгыр жаап атабы? Жоқ. Нөшөрлөп жамгыр жаап атат деп атышпайбы? Оштон азыр чалышты го. Жоқ. Ошону токтотуум эмеси бар, аргасы бар деп чалтатты мага. Бая сторисиңен көрдүм, үйүңдө стол үстүнө турган роза турат го, розовый бу. Кандай? Ким берди эле ошону? Жана олуптуу суроо го. Нече элеси? Кийинки суроо атсак болор э? Башкачасың да, бирок сен чын башкалардан айырмаланып башкачасың да. Гүлназ, болду эме өтөйүнбү маселеге? Өтүңчү. Периштем деген чыгарма жаздырып аттың беле Өктөм акеге? Менби? Жок. Азыр чалып тур да мага. Акчасын бере элек, болсо сен төлөп алып койбойсуң, бу жакшы эле дейт да. Жок, азыр. Да жалбырагым деген сыяктуу сөздөрү бар арасында. Да мазмундуу чыгарма экен да. Мен редко эле иштешем го. Быйыл план жокпу эле сенде быйылга? Не деген? Америка, Лос-Анджелес деген жактарга барам деген ой жок беле дейм да. Жок. Түнчеде жашайын деген пландар бар. Не жаңылык болуп атат жеке жашооңдо? Качан бир жолугуп, бир кобурашып, сиренгүл жыттап дегендей? Өзгөчө өзгөчө. Сиренгүл жыттаппы? Сиренгүлдөр бүттаппы дейм уже. Ошто болтам азыр элбетте. Ошто болтасың ба? Тумардабы, каякта болтасың? Ошто Тумардан башка ресторан жок беле. Ар кандай ар күнү ар жакта да. Сага сонун шоудон кыздар чалбады беле? Качан? Кайсы бир убакытта чалып көргөнбү? Ооба, чакырганда чалышат го. Аларга көз карашың кандай? Жок, сизге көз карашым жакшы да, сону алар чалганда сүйлөм. Клибиңиз өттү деп чалышат го. Ошондо өзүң кандай сезесиң, клибиңиз өттү дегенде? Сону сезем да. Менен бактылуу адам жок болот. Анда сонун шоу программасынан сага чоң салам түз эфирден. Чоң сиздер үчүн чоң рахмат сизге. Адам уятпас кой. Сен грамотно эле болдуң, ашырып жүргөн жоксуң баарын. Гүлназ. Мады кечибиз менен түз эфирден байланышка чыгып жатабыз сизге. Гүлназ, бизди угуп атасызбы? Гүлназ сага сүйлөп атышат. Түз эфирде сонун шоу программасынан чалып жатабыз сизге. Сизге чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Тынык эфир каалайм. Чоң рахмат. Өзүң жакшы карап этияттанып жүр, э? Да. Баракелде. Мен аябай мындай таң калдым сизге. Аябай ишендирип, Гүлназ өзү дагы мындай сиз менен эч кандай бир тамашасы жок эле сүйлөшкөндөй болду. Өзүңүз тамашаны кандай кабыл аласыз? Жакшы. Мен өзүм булар деле билет, мен жакындан билген адамдар билет, аябай катуу тамашалашып, тамаша көйбүз. Ошондой эле кабыл алып атат. Бирок менимче көбүнчө сизге эмне деп айтышат болуш керек, токтоосуз, жөнөкөйсүз деген сыяктуу. Сырттан караганда ошентип айтышат. Сырттан караганда. Негизи мен өтө шайыр, тамашага жакын ушундай. Анын үстүнө азыркы оюнубуздагы толуктай сиздин актерлук чеберчилигиңизге байланыштуу болду, себеби буга чейин тасмада дагы роль жараткансыз. Негизи азыркы учурда ушундай тасмаларга роль жаратуу сунуштары түшөбү сизге? Бир жолу сунуш түшкөн, мага жаккан эмес, бирок ал роль мага туура келген жок, сценарий жаккан жок. Анан өзүм ниет кылып жүрөм, балким өзүбүз тартабызбы, мен азыр айтпай эле турайын, эфирден сыр болуп турсун. Убагы келет, анан айтабыз. Көрсө. Анда дагы бир сонун видеоклип бар бизде. Баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү дал ошол клипке буралы деп турабыз. Бизде Кейжел Мурат, маекти бир аздан кийин улантабыз.
Элмураттын өзүнүн сөзү бар. Bir sırrın yüzünü açalı. Bizden alışsay tursanızlar, Elmurаттын дагы bir can dünyasını, жеке жашоосуна, чыгармачылыгындагы сырларын бирге ачалы. Анда эмес азыркы мүнөттөрдө Нурбек Савитахунов ырдасын, скажи мне. Сиздер Түз эфирде музыка телеканалында сонун шоу долбоорун көрүп жатасыздар. Бизде конокто эстрада ырчысы Кейжи Элмурат. Биз маекти алда карай уланталы. Элмурат мырза, айтсаңыз, негизи башка эфирлериңизди карасам, сиз тууралуу такыр терс пикир тапкан жокмун. Чынында жана айткым келгени, сиздин мурунку эски чыгармаларыңызды азыркы учурда жаш өсүп келе жаткан ырчыларыбыз жаңылантып ырдап чыкса, сиздин көз карашыңыз кандай болот? Түптүз. Колдойсуз. Анда кызганыч жок, мисалы жазган оондорум сурашат, көпчүлүгү ырдашат. Бирок ошо сапаттуу кылып жакшы ырдап, керек болсо клипинди эле тартып иштей бергиле деп анан мен алып кете белем тияка. Ырдай берсин. Негизи буга чейин сиздин уруксатыңыз жок, ырыңызды алып ырдаган учурлар болду беле? Болгон. Кандай көз караштасыңыз маселе ошол кезде? Жакшы эмес албетте, бирок эскертип ырда, бирок жакшы кыл ырдай кыла деп айтам да. Сапатсыз кылып, эптеп жазбай дегендей. Оон деп калдык, биз билебиз, оонду жаратасыз, репертуарыңызда өзүңүздүн оонуңузга тиешелүү ырлар бар. Убакыт өткөн сайын, албетте чыгармачылыкка жаңы аралашкан менен азыркы учурда чоң айырмачылык бар. Көп нерсени билип калдыңыз. Мындай ыр болгон табит өзгөрдүбү сизде? Албетте. Башында ошол жаңы чыгармачылыкты баштаганда уялат болчук, өзүбүздүн оондордучу, мисалы. Андан кийин карасаң Албарсты басты дегендей оондор чыгып кетти го. Анан ойлонуп, өзүбүздүн мен азыр чын айтсам эсебин билбейм, көп оон жаздым. Ушул белгилүүлөрдөн айтып баштасак, ушул Алтынай эжеге жазып бердим. Балама деген чыгарма. Алтынай Нарбаева. Азыр ушу балдарды алып кирип, ушундай кылып атат. Андан сырткары Кенже Дүйшеева эжебизге Бегим деген чыгарма. Көп Кыздархан Келдибекова, Мериша Кулина, мисалы. Көп экен атап кетер оондор, негизги бөлүгү өзүмдө, өзүмдүн чыгармаларымда, өзүмдүн альбомум ичинде. Башында уялчуум, клип ырларман деп атпайсызбы? Негизинен ушул башкалардын ою менен эсептешкендерденсизби же көпчүлүккө көңүл бөлбөйсүзбү? Эсептешем мен. Эсептешпегендер такыр башкача болот, бирок мен чыгарбай туруп канча ойлонуп толгонум да, мисалы, кандай болуп калды, сөздөрү кандай болуп калды. Мурда көбүнчө музыкасы менен сөзү анча маани бербесе, мисалы, музыкасы жеңип кетет болчу да. Жаш болсок, азыр болсо 100% биринчи орунда текстке көңүл бурам. Текст аябай мазмундуу, танцевальный болсо дагы текстин карап, ар бир сөзүнө маани бересиз. Негизи эле угармандарыңыздын, көрөрмандарыңыздын кайсы сөздөрү ар дайым сизге дем күч берип, алдыга мындай умтулууга жардам берип турат? Жаңылык күтөбүз деген. Жаңылык күтөбүз дейт. Ошолордун кыялдары ишке ашсын деген эмеде бар, күтөт да. Сен артыңа аздыргы 2-3 адам болсо дагы мындай сага карап оңдонуп түздөнгөн көрөрмандарым бар. Мен мындай деле билем. Жеке кат куржунга жазып турушкандар, мен атымы койгондор бар, мындай эң кубанычтуусу ушу да. Сендей болсун, же сен сыяктуу мүнөздө балдар болсун дегендей сыяктуу атын коюп сүрөттөрүн жөнөтүшкөндөр бар. Ушулар шыктандырат дагы, кубандырат, жашааңда келтирет. Ушундай жаңы. Эң сонун бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында балким ушул кыргыз эстрадасындагы келечектүү, бир таланттуу ырчы болсом деген бир тилек менен отурган биздин келечектен көп үмүттөнөргөн таланттуулар отурушу мүмкүн. Анан ошолорго бир чыгармачылыкка жаңы аралашып аткан бир күндөрдү эстеп, сизде кандай болду эле ушул чоң сахнага чыгууда же шоу бизнесте, шоу дүйнөдө өзүңүздүн ордуңузду табууда кыйынчылыктар болдубу? Анан көпчүлүк айтып коет, бут тосулар болот анча мынча деп. Ошол нерселер, сиз ал нерселерден кандай өттүңүз? Адамда биринчи орунда максат болуш керек. Эмне үчүн баратам бул жолго? Анан баягы эки версиясы бар да, коммерческий жол менен барамбы же чыныгы талантты деп барамбы деп. Коммерциялык негизди көздөгөндөр алар бүгүн жок да, мисалы. Келечегин ойлоп,
бараткандар эң негизгиси максаттан койгула, жакшы максатты койгула дагы, анан тайбагыла артка. Алдыда оор сыноолор болот, силер айткандай ошо бут тосуулар болот, көрө албастыктар болот, аябай балит көз караштар дагы болот, хейтерлер болот, азыркы заман тили менен айтканда. Ошонун баарына чыдап, бирок өзүңөрдүн койгон максатыңардын үстүнөн иштей берген болсо, сөзсүз болбосо бир күн келет, ордуна келет. Бизге белгилүү болгондой, буга чейин көптөгөн сынактарга катыштыңыз. Негизи эле азыркы учурда дагы көптөгөн сынактар, чет өлкөлүк сынактар көп болуп жатат. Ошолорго сизге дагы чакыруулар түшүп жатса керек. Туура айтасыз, жакшы суроо. Буга чейин 2 жолу эл аралык фестивалдарда болдум. Алгачкы жолу 2011-жылы Тыва Республикасында Мелодия Саянск гор деген аталышта 18 республика, 24 конкурсант катышты. Анын арасына 4-орунду алып келдим. Биринчи жолу сырт эл аралык фестивалга катышып, максат айткандай, баягы бут тосуулар болуп атпайбы? Мисалы, билет алганга акчаң жок, мындай кантип айтсам, процентке акча алып барган күндөр болгон. Үйдөгүлөрдөн бекитип, мисалы, билетке акча жок, андан ары маршруттар менен барып, ал жактан жаанда калып, ошон 4-орунду алганбыз 24 конкурсанттын арасында. Андан кийин 2016-жылы Казакстанда өткөн Гизат Бейсенов деген белгилүү композитор бар. Ошол кишинин чыгармаларын казак тилинде аткарып, ал жерден ошол именно Гизат Бейсеновдун жеке сыйлыгын утуп келдик ал жактан. Ошого окшогон жаңылыктар бар, баягы сиз айткандай терс пикир укпадым, интервьюлардан деп атпайсызбы? Хайпка жакын эмесмин негизи. Ошондуктан баягы хайп этип, мындай кылдым, андай кылдым да деген жокмун. Бирок ошол баягы бардыгы дипломдор, грамоталар Маданият министрлигине тапшырылган. Ошонун негизинде отличный культура, маданияттын мыктысын алганбыз. Баары ушул мээнеттин артынан. Азыр болсо дагы деле баргым келет, бирок тилекке каршы ал жерде 30га чейин жаш. Ошондуктан бизге катышканга мүмкүн эмес азыр. Тилекке каршы. Жогоруда Элмурат айтып калдыңыз да, ушул чыгармачылыкта Кудай буйрса 18 жыл депчи. Ошол жаңы чыгармачылыктын бир башатында чыгармачылыгыңыздын бир пайдаланып түптөп аткандан бери тааныйм Элмуратты. Чынында жогоруда айткандай эч бир өзгөргөн жок дегенде адамдык сапаттан тайган жок, жөнөкөйлүгү менен, көпчүлүккө жардам бергиси келгендиги менен, боорукерлиги менен дайыма алдыда турдуңуз. Анан мен сурайын дегеним, өзүңүз мен байкаган жокмун сизден, албетте чыгармачылыгыңызда өсүү болду, бирок адамдык мамилеңиз ошол боюнча. Өзүңүздө кандай болду? Салыштырып, мурунку Элмурат сагынбайсызбы? Мурунку Элмурат менен албетте салыштырса болот. Биринчиден билим деңгээл, андан кийин чоң залкар инсандар менен замандаш болдук. Алардан сабак алып калдык, алардан үлгү алып калдык, мындай жандуу түрдө. Көп нерсе алдым мен. Турмушта көп нерсе көрдүк, көп акты караны ажыратканды үйрөндүк. Негизи сыймыктанам. Адамдарда кайсы сапатты баалайсыз? Жөнөкөйлүк. Эң биринчи орунда. Эң биринчи орунда. Текеберликтен аябай кан басым көтөрүлөт, чын айтканда. Ошон үчүн жаштарга дагы сунуш кылат элем. Жаңы чыгып аткандар, бир ыр эл оозуна алынып калса, мурунку көргөн инелериң жок да, мисалы. Баары дебейм, арасында бар ошо көрбөгөндүн көргөн курусун деген системада. Ошондуктан канча жөнөкөй бол, дагы бир мен раматылык кайтам айтканда, күрүч канчалык көп алса, даны канчалык көп алса ийилип турат дейт го. Ошондой сыяктуу да адамда канчалык көп тажрыйба болсо, канчалык көп эл баалап көтөргөн болсо, сен ийилип тур дегендей да. Эң сонун мисал. Жылдыз оорусуна калбасын. Жок, негизи азыркы учурда негизи эстрадабызда көптөгөн башка мамлекеттер менен дагы дуэт куруп, ырдап чыгып жатышат. Сизге дагы сунуштар болот же балким сиз бирөөгө сунуштап жатасызбы? Жакында эле бир казак досуңуз тосуп алдыңыз. Ал досум ошол эл аралык фестивалдан таанышканбыз 2011. Ошондо таанышуубуз аябай кызык болгон да, бул бир мүнөт айтып кетейин, убактыбыз өтө аз калды. Мен ошон үчүн айтам, убакыт кеңирээк болсо депчи. Алгач Кыргызстандан мен бардым да, Тывага барып, анан ошол президентинин резиденциясына жайгаштырды бизди.
ошол жерден Кытайдан келген бирөө жаттыр. Ал менен мен сүйлөшө алган жокмун, билбейм себеби. Анан Казакстандан келди. А Кыргызстанда мен өзүм жалгыз бардым. Жанагы билетти карызга алып, мисалы пирожки жепчи. Казакстандан келген ошол досубуз, мисалы жалган айтпасам 5-6 киши менен келди сопровождение. Мисалы макияж кылган өзүнчө, продюсер өзүнчө, звукач өзүнчө, фотограф өзүнчө болуп, бир команда болуп келди. Анан сыр бербейсиң, сен эмне өзүң жалгыз келдиң, эч ким жокпу dedi. Анан мен айттым, бизде Маданият министрлигинде ушундай шарт бар. Өзүңүн духуң жетсе, анан барасың. Антип коштоп келбейтин да, ызчы ушунча адамды убара кылып келбейт депчи. Эми бул сөз менен да, жалгыз жерден өзүңдү ылдый койгуң келбейт баары бир. Анан ошентип таанышып дос болгонбуз. Учурда дагы каташып, үй бүлөлүк Астанага барсам, алар тозуп алышып, жакшы мамиледе. Анан менин ырларымды алып казакча ырдашат, мисалы башка ырчылар деле ушундай иштешип турабыз. Айрыкча биз эми студия болгон үчүн алар өздөрү чалып турушат, жаңылыктар барбы, кандай обондор бар деп ушинтип кабарлашып иштешип турабыз. Буюрса, демек дуэт күтсөк болот экен да, алдыңкы убакыттарда балким. Кудай буюрса. Анда ушул учурда өзгөчө керемет кечте жалпыңыздар үчүн дагы бир сонун бир видеоклип жаңырталы. Анда эмесе мындай кылып келбиз, Элмураттын дагы бир сонун чыгармасы бар турбайбы? Ооба, бүгүн дагы бизге экинчи жагымдуу чыгарма менен келгенсиз. Кайсы чыгарма тууралуу кеп каласыз ошондо? Мен азыр эгер клип кете турган болсо акырын туруп кетейин деп аттым эле десең. Сизди азырынча анткени мен бүгүн ырдайм деп келдим, ырдашым керек деп, тамаша. Бүгүн болсо биз жаштык кезде максатча эскердеп эдимби? Укчу элек го, мисалы 11-ди бүтүп аткан мезгилдерде Ак Кайың деп мен өзүбүздүн устатыбыз. Учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдирем Мухтар Атаналиевке, оончу, аткаруучу, продюсер. Ушул устатыбыздын Ак Кайың деген чыгармасын жаңы кийим кийгизгенбиз. Анан буга чейин дагы бул эксклюзив, эч жактарда элек майрамдык белек болсун деп. Жаштыкты эстетсин деген. Эң сонун. Элмурат мырза, азырынча отура туруңуз. Сизге чоң рахмат, бүгүнкү алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип маек уруп бергениңизге. Сизди чынында көрөрмандарыңыз өтө күттү, сагынды. Сизге бир гана чыгармачылык ийгиликтерди жана ошондой эле чын ден соолук каалап кетмекчибиз. Эрке микрофонду узатабыз. Чоң рахмат, ошо мен билгенде айткам, азыр туруп кетерин деп. Бардык көрөрмандарга, баарыңыздарга, жалпы кыргызстандык бир туугандарга, баарыңыздарга чексиз ыраазычылык, үйүңүздөрдө ынтымак, ыйман, береке, дасторконуңуздарда толуу нан болсун, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, жаштарыбыз билимдүү, кыргыз элин, Кыргызстанды тааныткан уул кыздардан болушсун деп тилеп кетем. Көрүшкөнчө баарыңыздар менен. Айтканыңыз келсин. Анда жогоруда сөз болгон керемет чыгарманы бүгүнкү студиябызда сиздерге жаңырталы KJ Элмурат сиздер үчүн дагы бир эң сонун чыгарманы таманасыңыздарга өргөлөк кылсын. Ак Кайың аттуу чыгармасы сиздер үчүн жаңырат. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Жазган ырымды ыртап эй берермин жол боюндагы ыргалы өскөн Ак Кайың сагынтат мени, сагынтат сени, сагынтат мени эй жашагым.
Yandı жүрек, жалындап күйөт. Өзümdü sağa ey bermin. Жол boyundağı, ыргалы өскөн аккайым. Сагынтат мени, сагынтат сени. Сагынтат мени, ey жашагым. Сагынтат мени, сагынтат сени. Сагынтат мени, ey жашагым. Олчалар сиз үчүн болсун, терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет чоң рахмат айтмакчыбыз. Албетте, эң сонун жаңылыктар менен студиябызга байма-бай келип туруңуз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, өсүп өнүгүү каалайбыз. Сизди биз жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү сонун шоу долбоорунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Кызматта Алтынай Манасбекова жана мен Максат Давранов болдум. Сиздер менен чогуу дал ушул 1 саат бирге болгонуңузга кубанычтабыз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө баарыңыздар менен коштошобуз. Бирок сиздер биздин каналдан алыстабаңыздар. Музыка телеканалы өз берүүлөрүн алда карай улантып берет. Ал эми бүгүнкү эфирибизде эгерде сиздер өткөзүп алсаңыздар, капа болбоңуздар. Эртең саат 12:00 түшкү убакытта кайрадан кайталоосун биз менен биргеликте көрө аласыздар. Андыктан биз сиздер менен коштошпойбуз. Сонун шоу берүүсү ар дайым маанайыңыздарды көтөрүүгө даярбыз. Ал эми бүгүнчө баарыңыздарга бейпил түн каалап кетмекчибиз.